Ықыластуулук 46. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам жуббул хузундан кутулууну Алладан тилегиле деди. Сахабалар жуббул хузун деген эмне дешти. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ал тозоктогу бир өрөөн. Андан мени сактай көр деп тозоктун өзү күн сайын Аллага 100 жолу кайрылып турат деди. Ага кимдер түшөт деди. Алланын элчиси эл көрсүн, мактануу үчүн Куран окугандар деп жооп берди. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам жуббул хузундан кутулууну Алладан тилегиле деди. Сахабалар жуббул хузун деген эмне дешти. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ал тозоктогу бир өрөөн. Андан мени сактай көр деп тозоктун өзү күн сайын Аллага 100 жолу кайрылып турат деди. Ага кимдер түшөт деди. Алланын элчиси эл көрсүн, мактануу үчүн Куран окугандар деп жооп берди. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам жуббул хузундан кутулууну Алладан тилегиле деди. Сахабалар жуббул хузун деген эмне дешти. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ал тозоктогу бир өрөөн. Андан мени сактай көр деп тозоктун өзү күн сайын Аллага 100 жолу кайрылып турат деди. Ага кимдер түшөт деди. Алланын элчиси эл көрсүн, мактануу үчүн Куран окугандар деп жооп берди. Тирмизи.